Рамазан чатыры долбоорунун 10 күнү Көк Жардагы мүмкүнчүлүгү чектелгендер, ошондой эле аутизм менен жабыркаган бөөктөр коноктолду. 200 кишиге ооз ачуу Сапат атындагы тигүү фирмасынын эсебинен өткөрүлдү. Иш-чара ыйык Куран менен башталып, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүм башчысы Султанали Ажи Гапуров Рамазандын баалуулугу, бул айда кылынган ибадаттардын соо тууралуу сөз кылды. Рамазан чатырын белгилүү ырчы Корал Чокоев колдоп келип, конокторго жагымдуу маанай тартуулады. Алып баруучу Максат Давранов иш-чараны жогорку деңгээлде алып барып берди. Журналист, аялдардын өнүгүшүнө салым кошкон коомдук ишмер Шахризада Аданова долбоорду жыл сайын колдоп келет. Бул жолу да ал конокторду белектер менен кубандырды. Ал эми Кайрымдуу жүрөк аттуу фонду аниматорлордун акысын төлөп, бөөктөр үчүн оюн зоок уюштуруп беришти. Мындан тышкары алар балдарга өзгөчө белектерди даярдап келишти. Кайрымдуулук долбоорго салым кошуу менен тагдырдын сыноосун көтөрүп келе жаткан, бир туугандарыбызды кубанткан ар бир инсанга ыраазычылык билдиребиз. Аллах ыраазы болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү уюштуруучулар? Биз болсо Көк Жар конушунан келип отурабыз. 145 киши болуп келип отурабыз. 45 ошо биздин үйдүн алдында балдар борбору уюштурулган, Аруна деген. Ошонун катышуучулары 45 бала. Андан бөлөк 100 киши биз жалаң ошо жерде жашаган мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар. Бүгүнкү күнүбүз кут болсун. Сіздерге чоң рахмат. Успехов вам во всех ваших начинаниях, во всех делах. Пусть вас Аллах наградит 1000 раз. Чоң рахмат. Аллах Таала бизге мүмкүнчүлүк берди. 200 адамга ушул ыйык Рамазан күнү кичинекей болсо дагы майрамдык кечүү тартылуу, ооз ачыруу, ифтарын уюштурууда биз өзүбүздүн салымыбызды кошууну туура чечтик. Бул жерде менин бир тууган сиңдилерим Наргиз, Нуркыз, Нурбек иним болуп ушул кичинекей кечени уюштуруп жатабыз. Буну биз кылдык деп дагы айта албайм. Аллах Таала бизге берген мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Ошондой эле сиздерге окшогон, ошо Умма журналына окшогон ушул жолдо кызмат кылып келаткан инсандар менен биргеликте уюштуруп жатканыбызга биз абдан кубанычтабыз. Ифтарды сонун иш-чара менен баштадык. Силерге да чоң терең ыраазычылык билдирем. Ушундай жөрөлүүлөрдү көп чыгарып, силерди ийгилик коштоп жүрө берсин. Кудайым ыраазы болсун, Алла ыраазы болсун. Кайрымдуулук иш-чараларды көп уюштуруп, көп катышып, салымыңарды кошуп жүрө бериңиздер.